Жаңылыктарыбызды баштардан алдын видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Аксай айылы менен Ворух анклавынын чек арасында Кыргызстан менен Тажикстан делегацияларынын жолугушуусу болуп өттү. Кыргыз тараптан делегациянын Баткен районунун акими, Тажик тараптан Исфара районунун акими жетектеди. Тараптар белгиленбеген аймактарда курулуш иштерин жүргүзбөө, чек арадагы чагымчылдыкка жол бербөө боюнча макулдашып суу маселесин талкуулашты. Учурда чек арада абал туруктуу. Ырчы Айпери Кубик кызы жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөнүн айтты. Бул туурасында ал Instagram баракчасында окурмандардын суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Жолдошум экөөбүз көптөгөн сыноолордон улам 5 жылдын ичинде чогуу жашап, бирде узакка ажырап, кайра жарашып, аягы эки жолго түшүү менен аяктаган. Ажырашканыбызга бир топ убакыт болуп калды. Балдарым менен жалгыз бой энелердин катарындамын. Атам, апам, бир туугандарым бар, каралашып жатат. Убагында мага жеңил болгон жок. Азыр баары сонун шүгүр. Бул да болсо мага берилген сыноо. Ким эле үй бүлөм бузулсун дейт. Тагдырга баш ийүү керек экен. Кээде 1000 ирет аракет кылсаң да, жыйынтык болбосо максатты өзгөрткөнгө туура келет деп жазган ал. Сириядагы жер титирөөдөн дээрлик 3 ай өткөндөн кийин аябай арыктап кеткен тирүү адамды куткаруучулар урандылардын астынан алып чыгышты. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышты. Маалыматка ылайык, тирүү табылган адамдын сакал муруту өсүп, аябай арыктап кеткен. Анын кантип тирүү калганы белгисиз. Ал сүйлөй албай калган жана корккон абалда болгон. Ал куткарылгандан кийин дароо ооруканага өткөрүлүп берилген. Ал табылган ураган үй февраль айынын башында Түркиянын түштүк чыгышында Сирия чек арасына жакын Кахраман-Мараш провинциясында күчү 7,7 жана 7,6 балга жеткен жер титирөөдө урап түшкөн. Март айына карата Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 5800 кишиден ашты. Ошондой эле 1,5 миңден ашуун адам урандылардын астынан